мугалимдер менен ата-энелердин ортосунда окуу процессин үзгүлтүүгө учураткан чыр-чатактарды болтурбоо боюнча мектептердеги иш-чаралардын тизмеси. Мектеп күзөтчүлөрүнүн кызматтык милдеттерине ылайык алар ата-энелерди мектепке жөн эле киргизбеши керек. Ата-энени директордун кабинетинде же бош класста ата-энени уга турган башкы мугалим же класс жетекчиси же нөөмөтчү мугалим коштоп жүрүүгө тийиш. Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндө мыйзамынын номер 40-беренесинин 3-пунктунун 4-пунктчасында ата-энелерден билим берүү уюму менен үзгүлтүксүз кызматташууну, ата-энелердин чогулуштарына катышууну, окуучунун тарбиясы жана окутуу боюнча педагогикалык жамааттын сунуштарын аткарууну талап кылат. Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинети тарабынан Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү уюмдары жөнүндө типтүү жобонун 7-главасынын 56-пунктуна ылайык билим алуучулар төмөнкүлөргө милдеттүү. Жалпы билим берүү уюмунун уставын сактоого жана аткарууга, мамлекеттик билим берүү стандартынын талаптарынын деңгээлинде жалпы билим берүү программаларын өздөштүрүүгө, жалпы улуттук жана адамзаттык баалуулуктарды, жалпы билим берүү уюмунун башкы билим алуучуларынын жана кызматкерлеринин ар намысын жана кадыр баркын сыйлоого, жүрүм-турумдук этикалык ченемдерин сактоого, жалпы билим берүү уюмунун ички тартип эрежелерин сактоо боюнча анын ичинде мектеп кийимине карата талаптарды аткарууга, жалпы билим берүү уюмунун мүлкүнө аяр мамиле жасоого жана келтирилген зыян үчүн жоопкерчилик тартууга. Ал эми ата-энелер билим берүү уюмдары жөнүндө типтүү жобонун 58-пунктуна ылайык төмөнкүлөргө милдеттүү. Билим алуучунун окуусу, жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү, жалпы башталгыч, негизги жана орто билим алуусу үчүн тиешелүү шарттарды түзүүгө, анын физикалык жана психикалык саламаттыгына дайыма кам көрүүгө, билим алуучунун кадыр баркын сыйлоого, эмгекчилдикти, кайрымдуулукту үй бүлөгө, жашы боюнча улууларга, башка жыныстагыларга, башка улуттарга, мамлекеттик, расмий жана эне тилине, элдик каада салттарга жана үрп-адаттарга сый мамиле кылууга, сабырдуулукка, зомбулукка, коррупцияга жана басмырлоого карата сабырсыздыкка тарбиялоого, билим алуучунун зомбулуктун бардык формаларынан жана кайдыгерлик мамиледен кол тийбестигин камсыз кылууга, Кыргызстан элинин улуттук, тарыхый, маданий баалуулуктарын урматтоого, тарыхый маданий мурастарга жана айлана чөйрөгө аяр мамиле кылууга, башка адамдардын укуктарын урматтоого, мекенди сүйүүгө тарбиялоого, жалпы билим берүү уюмунун уставынын өзүнүн укуктарына жана милдеттерине тиешелүү бөлүгүн аткарууга, жалпы билим берүү уюму менен туруктуу кызматташууну колдоого, билим алуучуну окутуу жана тарбиялоо боюнча педагогикалык кызматкерлердин сунуштарын аткарууга. Ата-эне мугалимди кемсинтсе, мугалимдин жарандык укугу бузулат. Мугалимдин ар намысын коргоо, ошондой эле моралдык зыяндын ордун толтуруу сотко кайрылуу жолу менен каралат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндөгү кодексинин 102-беренесинде педагогикалык кызматкерлерге карата сыйлабагандыкты көрсөтүү жөнүндө төмөндөгүдөй аныкталган. Өзүнүн кызматтык милдеттерин аткарып жаткан педагогикалык кызматкерге карата сөгүнүү, адепсиз жүрүм-турум, кордоп тийишүү, адепсиз жаңсоолорду же предметтерди көрсөтүү түрүндө, анын ичинде жалпыга маалымдоо каражаттары же телекоммуникация тармактары аркылуу билдирилген сыйлабагандыкты көрсөтүү, жеке жактарга эскертүү берүүгө жана 10 эсептик көрсөткүч өлчөмүндө айып пул салууга алып келет. Ушул берененин 1-бөлүгүндө каралган аракеттерди жасоосуна алып келген ата-энелердин же аларды алмаштыруучу адамдардын 16 жашка чейинки курактагы баланы тарбиялоо боюнча милдеттерин аткарбагандыгы эскертүүгө алып келет деп белгиленген. Муну менен катар Кыргыз Республикасынын Жарандык кодексинин 16-статьясында моралдык зыяндын ордун толтуруу, 18-статьясында жарандын ар намысын, кадыр баркын жана ишкердик беделин же юридикалык жактын ишкердик беделин коргоо жөнүндө айтылган. Мугалимдин өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч келтирилген же физикалык зомбулук көрсөтүлгөн учурда Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин талабы боюнча милицияга кайрылыңыз.